Аба ырайынын өзгөрүшү шаар ичинде көйгөй жаратты. Бул Ош шаарындагы Абдыкадыров көчөсүндөгү көпүрө. Таңерте жол тайгак болуп, эки унаа жолдон сүзүлүшүп, жеңил кырсык катталган. Масалиев жана Ленин көчөлөрүн бириктирген чоң көпүрөгө кечинде туз чачылган. Айдоочулардын көпчүлүгү кар калың жай электигине байланыштуу кышкы дөңгөлөккө толугу менен өтө элек. Бул көрүнүш туруксуз аба ырайында адам өмүрүнө кооптулук жаратат. Этият болуңуздар, могул көчөдөн өтүп атканда этият болуңуздар. Мына жер көк мөгөлө муз экен. Карай турган жолдору мына Ленин көчөсү, Курманжан Датка көчөсү, Абдыкадыров мына Домбутадагы көпүрө, наркы эски Токтогул көпүрөсү, бул жагы 8 марттан роддомго чейинки аралыкты карайбыз. Эгерде кар калыңжа 20 сантиметрден өтүп кетсе, анда бизде даярдалган 4 кар тазалоочу техника бар, алар да ишке чыгышат. Биздин мына жолдо жүргөн айдоочуларга эскертүүлөр берилген. Биздин айдоочулар дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырылып, жолго даярдык менен чыгуусу абзел. Ошондой эле аралыкты дистанцияны сакташ керек, 500 метр аралыкка чейин сакташ керек, анткени жол аябай тайгалак болуусу күтүлүүдө. Жана жылуу кийимдер менен кышка даярдалган абалда чыгуусу бул абзел. Кышкысын жолго эритүүчү заттарды чачуу 5 ишканага бөлүнгөн. Бүгүн таңерте Ош тазалык ишканасы борбордук жолдоруна туз, кум себүүнү баштады. Тийиштүү кызматкерлердин айтымында аба ырайынын өзгөрүүсүнө карап, маал менен көчөлөрдүн кесилишине, шаар ичиндеги чоң жолдорго эритүүчү заттарды чачуу иштери жүрөт. Ош тазалык ишканасы быйылкы жылы 86 тонна туз, 30 тонна кум камдаган. Жалпы 8 техника бар. Биздин жалпы узундук жолубуз 73 километр жолду карайбыз. Кышын мезгилинде ал жердин карын күрөп, туз себүү жолдорду. Ошондой эле мындан сырткары шаар боюнча тротуарларды карап чыгабыз. Себеби бизде шпурчар болгондуктан эртең менен окуучулар окууга кирип атканда же коомдук жайларда тротуарларды кардан шыпырып тазалап атышат. Эртең менен чыгып ушундай жумуштар аткарылды. Себеби түндө жылуу болгондуктан биз кечинде туз сепкен жокпуз. Тротуарларды гана шыпырып тазалоого алектендик. Азыр мына күн бир аз суук түшкөнгө жолдор жылтырап сыйдан болуп, көбү кышка даярдыкка баллондор алмаштырган эмес болгондуктан бүгүнкү күндө азыр биз ушу жаңы моско себебиз. Ал эми Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу муниципалдык ишканасы кышка 60 тонна кум, 59 тонна туз камдады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 25 ноябрга карата алынган маалыматына ылайык, өлкө боюнча ашууларда жааган кардын бийиктиги 2 сантиметрден 37 сантиметрге чейин жетет. Айрым жолдор тайгак, муз тоңгон. Ал эми Ош-Бишкек жолундагы Төө ашуусунун түндүк тарабында кардын орточо бийиктиги 10-35 сантиметр. Ал эми түштүк тарабында 15-55 сантиметрди түзөт. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнулу, жаңылыктар.